3 bölüm. Musa Midiyandын din kızmatçısı kaynatası Itronun koylarını kaytarıp жүрдü. Bir günü al koylardı çöldün ayağına çeyin aydap barıp, Kudaydın toğusu Horep'ke geldi. Oşondaga güyüp жатқан тикенектүү badaldın arasından, ottun jalınından Tengirдин периштеси göründü. Musa тикенектүү badaldın jalındap güyüp жатқанын, бирок güyüp кетпегенин gördü. Emne üçün badal güyüp кетпейт? Barıp bulukmuştuğu kubuluştu görüp geleyinçi dedi al. Tengir anın görgөнü gele жатқанын görüp badal içinden anı Musa, Musa dep çakırdı. Al men mındamын деп жооп берди. Кудай ага, бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык жер. Мен сенин ата бабаңдын Кудайымын, Ыбрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайымын dedi. Musa бетин жаап алды, анткени Кудайды карагандан коркту. Теңир мындай dedi. Мен өз элимдин Месирде тарткан азабын көрдүм. Башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем. Ошондуктан мен аны Мисирликтердин колунан куткаруу үчүн аны бул жерден алып чыгып, сүт менен балаккан жакшы кенен жерге, Канаандыктардын, Хеттиктердин, Аморлуктардын, Периздиктердин, Хибиликтердин жана Жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим. Исраил уулдарынын боздогон үнү мага жетти. Аларды Мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам. Ошондуктан баргын. Мен сени фараонго жиберем. Мисирден менин элимди, Исраил уулдарын алып чык. Муса Кудайга, фараонго барып, Мисирден Исраил уулдарын алып чыккыдай мен киммин dedi. Ошондо Кудай ага, мен сени менен болом. Сени мен жибергендигимдин белгиси мындай. Сен элди Мисирден алып чыккандан кийин ушул тоонун үстүндө Кудайга ибадат кыласыңар dedi. Musa Kudayga, men azır İsrail уулдарына барып, силердин ата бабаңардын Кудайы мени силерге жиберди десем, алар менден анын аты ким деп сурашса, эмне деп жооп беришим керек dedi. Кудай Мусага, мен бар болуп туруучумун, Жахабамын. Исраил уулдарына мени силерге бар болуп туруучу өзү жиберди деп айт dedi. Анан Кудай Мусага дагы мындай dedi. Исраил уулдарына мындай деп айт. Теңир силердин ата бабаңардын Кудайы, Ыбрайымдын, Исхактын, Жакыптын Кудайы мени силерге жиберди. Бул менин кылымдан кылымга, укумдан тукумга белгилүү болгон ысымым.